Саламатсыздарбы урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ынтымак телеканалында спорт тайм көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында сиздер Ошто өткөн грэпплинг боюнча Азия чемпионатынын тандоо турун көрө аласыздар. Алдыдагы 15 мүнөттө ушул туурасында кененирээк сөз болот. Ушул дем алыш күндөрү тагыраагы 17-18 ноябрда Динамо спорт залында грэпплингдин 2 туру боюнча жаштар жана чоңдор арасында Азия чемпионатынын тандоо туру өткөрүлдү. Мелдеш Кыргыз Республикасынын грэпплинг федерациясы тарабынан уюштурулуп, ага өлкөбүздүн 3 областынан Жалал-Абад, Ош жана Баткенден спортчулар чакырылган. Анда 18 жашка чейинки балбандар 53 килограммдан 93 килограммга чейинки салмак чен-бирдигинде күрөшүшсө, чоңдор 62 килограммдан жогору болгон 8 салмак категорияда күч сынашты. Азыр сиз көрүп тургандай, бүгүн биринчи ирет болуп Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарына Азия чемпионатына тандоо мелдеши жүрүп жатат. Бул негизги максаты мыктылардын мыктысын Кыргызстандын атынан Кыргызстан курама грэпплинг курама командасын түзүү жана ошол мушкерлерди Азия чемпионатына алып баруу. Бүгүн жалпы эсеби менен жаштар жана чоңдор арасында 150 күрөшчү балбандар катталды. Мелдештин биринчи күнү спортчулар грэпплингдин ноги түрүндө, тактап айтканда кимонасы жок күрөш жүргүзүшүп, байгелүү орунду талашышты. Эрежеге ылайык Кыргызстандын атынан Азия чемпионатына барыш үчүн өлкөдөгү бардык мелдештерди басып өтүү керек. Тагыраагы ушул турнирди жеңип гана эл аралык аренага чыгышы шарт. Ошон үчүн аталган турнирге башта Азиянын жана өлкөнүн биринчилигинде алдыңкы орунду алган балбандар да катышышты. Алардын бири Достук Жолдошев. В этой схватке болевым приемом на руку победу одержал Жолдошев Достук. Өзүм 84 салмагында күрөшүп атам, 84 килограммда. Азыр 2 схватка өткөрдүм. Биринчиси менен ошо досрочный болду. Бал 15-0 утуп. Азыр экинчисин өзүңүздөр көргөндөй, азыр ошо 1 минуттун ичине жетпей өтүп кетти окшойт. Мен буга чейин республиканы 2 жолу уже чемпионмун. Азияда двукратный чемпионмун. Чемпионат мирде призер. Ошол анан международный уровеньдерде көп күрөшүп келем. Бүгүн эмне үчүн бул жерде күрөшүп атам? Бул ЮИ федерациясы Ошто уже биринчи жолу чоң даражада өткөрүп атат. Бул турнир отборочный турнир Азияга да. Ошон үчүн биз кандай уровеньде күрөшпөсөк дагы бул биринчи турнирлерден бияктан кадам басып өтүшү керек да. Бүгүнкү мелдеште Оштук дагы бир балбан Данияр Зарипбек уулу 77 килограмм салмак категорияда күрөштү. Ал ички иштер башкармалыгынын спорт залында машыгат. Ал бул кармашта бардык атаандаштарын утуп финалга жолдомо алды. Данияр финалда да атаандашын утуп баш байгени алууга аракет кыларын билдирди.
В этой схватке Ян преимущество. Победу одержал Зарипбек Дария и выходит в финал. Турнир ең жақсы даражада өтті. Мен өзім 77 килограмм чембердегенде күреш атам. Азыр соперниктер ұнайбай, күшті соперниктер. Құда қаласа, азыр финалдамыз. Финалда біріншіні алғанға, иншаллах, болған күшімізді даярлаймыз. 4 круг бердім, 4 кругтан финалға шықтым. Уды залына тренировка қылам, тренерім Нуранов Нұрлан ағай. Ол бізге абдан жақсы өзінің болған өнерлерін көрсетіп, болған күшіменен бізді тренировка алдырып, шу даражаға жеткізіп атады. Айта кетсек, турнирге Грэпплинг Федерациясы жогору деңгээлде даярдангандыгын спорт залдын жасалгасынан, ар бир спортчуга түзүлгөн шарттардан да көрүнүп турду. Ошондой эле балбандар өз кезегин жана упайларын таблодон көрүп мелдештерин жүргүзүп жатышты. Белгилей кетсек, Ошто болгон Азия чемпионатынын тандоо турун Орусиядан келген эл аралык калыстар тобу башкарды. Алар мелдеште калысты кылып эле калбастан жаңы өнүгүп келе жаткан грэпплинг күрөшү жөнүндө жана алардын ыкпаларын жергиликтүү калыстарга үйрөтүп, тажрыйба бөлүшүп жаткандыгын айтып берди. Я являюсь главным судьей Федерации грэпплинга России. И, собственно говоря, вот организаторы этого отбора пригласили меня к вам на соревнования, собственно говоря, для того, чтобы, во-первых, провести судейский семинар для ваших судей, ну и для того, чтобы как бы снять вопросы по предвзятости судейства, которые иногда возникают. Я вот первого турнира, я первый раз у вас здесь в Киргизии и, честно говоря, приятно удивлен. Во-первых, огромное количество участников. Для, в общем-то, такого турнира это много, участников действительно много. У ребят неплохой уровень техники и, главное, огромное желание бороться. Вот это важно, потому что, когда есть желание, все остальное постепенно придет. ЮИ мировой федерациясынан 2 калысты кат жазганбыз, письмо жазсак алар жиберди. Буюрса экөө жакшы иштеп атат. Бизге билбеген кемчиликтерин баарын көргөзүп, толуктап, спортсмендерге да туура жолдорун көргөзүп, туура ыкмаларды айтып берип, каталарын баарын оңдоп, бизге да жакшы урок болуп атат, сабак берип, жакшы иштеп берип атат. Буюрса жакшы. Эртеңки ги версиясы бар, буюрса ал кимоно менен ошондо кошо көргөзүп берет. Биздин судьяларга да бир сыйра сабак өттү. Правила боюнча, ЮИ грэпплинг боюнча. Грэпплингтин тандоо туруна мырзалар гана эмес, кыз келиндер да катышты. Анда 57 килограмм салмак категорияда кара сулук балбан кыз менен Жалалабадтан келген спортчу биринчи жана экинчи орунду талашты. Жыйынтыгында алыш спортунда машыккан Элзада Момунова атандашын упайлар аркылуу утуп, баш байгени колго киргизди. Ал эми Жалалабадтан келген Дилбара Райымжанова болсо жеңилгенинин себебин салмагы атандашына караганда бир аз жеңил болуп калганы менен түшүндүрдү. Мен өзім спортқа аралашып чоңойгом.
Уже 1,5 жыл болуп калды. Алыш күрөшү менен машыгат болчумун. Мастер толтургам. Анан грэплинг болот дегенден эле келип неме кылдым да, атайын өзүм даярдангам мурда. Мен үчүн оор болгон жок. Биринчи жолу чыгып атам, бирок жеңил эле болду. Айрым өзүм көп партерде көп иштебеген үчүн мындай жолдорун билбей калып аттым да. Жалал-Абад шаарынан келдик биз. 53 килограммда түшүм керек эле, бирок ошол жергиликтүү ушул жерде ошто тренировка кылган кыз менен түшүп, анын веси оорураак окшойт, тилекке каршы утулуп калдым. Кийинкисинде буюрса жакшы. Мен кичинекейимден кызыкчумун. 11 жашымда атам борьбага алып барган меничи. Андан 2 жыл машыктым, андан кийин 5 жыл карате менен машыктым. Эми бул спортко келгениме аз эле болду. Бул биринчи турнир. Бул турнирде Алыш спорт залында тарбияланган Тимур Турдиев өзгөчө каарман болду десек болот. Себеби ал жаш болгонуна карабастан чоңдор арасында күрөшүп баш байгени алып кетти. Эми ал Азия чемпионатында да болгон аракетин жасап, өлкөнүн желегин көтөрүү максатында жүргөнүн айтты. Чоңдор арасында түштүм. 3 күрөк күрөштүм. Ошо даярдандым. Ошондо калсы бирди алдым. Ошо Азияга да Кыргызстанга жакшы ийгилик көрсөтөм деген ниеттерим бар. Спортко келгениме 6 жыл болду. Алыш залына тренировка кылам. Дзюдо күрөшөм. Дзюдо. Грэплинг менен дзюдонун айырмасы кандай болот сен үчүн? Айырмасы деле жок. Дзюдо стойка күрөшсө, грэплинг партер күрөшөт ошо. Эмилбек Назарбай, Тажибаев, Юсупалиев, Азрет. Акырында грэплингдин 2 туру боюнча 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган спортчулар аныкталып, байгелүү орунга жеткен балбандардын баарына медаль жана дипломдор тапшырылды. Ошондой эле аларга алдыда боло турган Кыргызстан кубогуна жолдомо берилди. Эми жеңүүчү болгон спортчуларга дагы 2 ирет тандоо туру болуп, ошол мелдештердин илгенип чыкканы гана Азия чемпионатына жолдомону колго киргизишет. Ал турнирлер жакын арада борборубузда Бишкекте өткөрүлөөр айтылды. Белгилей кетсек, Ош шаарында грэплинг боюнча мындай ири турнир ушуну менен 2-чи ирет өткөрүлдү. Биринчи жолу өткөн жылы Мухаммед Умар спорт клубунда болгон. Чыгарылышты мен Жолдубай Айтылов жана Бексултан Абиев даярдадык. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча аман болуңуздар. Спортту сүйүңүздөр, спорт тынчтык элчиси.